Кутмантаңыздар менен биз болсо түз эфирде көрсөтүүлөрдү улантабыз. Быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү ошону менен бирге балдарды коргоо жылы деп жарыяланып, жерлерде мына ошо балдардын келечегине кам көрүп, алардын талантын өркүндөтүү үчүн бардык иштер аткарылып жаткан учуру. Анда эмесе биздин студиябызга чакырылган мейманыбыз дагы бүгүн сиздерге ошол кененирээк айтып берүү үчүн келди. Ал Алтын түйүн балдардын республикалык инженердик техникалык академиясынын директору Жаркын Бапанова. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кош келипсиз. Жаркын айым айтсаңыз, мынакей өзү эле айтып турат, быйыл балдарды коргоо жылы деп. Буга чейин дагы мына ошо Алтын түйүн академиясы канча деген балдарды мына ошо жаңы ачылыштары менен көпчүлүк баягы көрөрмандарды, шаар тургундарын, конокторду кубандырып келет. Мына өзгөчөлүгүн дагы бир баягы оюңузга келбеген бир ойлоп табууларды дагы жараткан балдар бар да. Быйылкы жылда мына ошо Алтын түйүн академиясында кандай иш-чаралар өтөт? Ошо жөнүндө айтсаңыз. Сиз туура айттыңыз, быйыл болсо аймактарды өнүгүптүрүп, анан кийин мынакей балдарды да коргоого деген эметип атат. Ошого карата мынакей бүгүн болсо онда барлык аймактарда, мектептерде, окуу жайларда эме деген жумалык башталат да. Илимий жана техникалык жумалык башталат. Ошон үчүн балдардын баардын алардын жумалыгы болсо 3-4 күн болуп өтөт. Кийин биринчи иреттен бүгүн ачылышы болот, барлык жерде салтанаттуу ачылыштар болот. Анан кийин экинчи тараптан 12-синде болсо барлык илим посттор менен жолугуу болот. Анан кийин биз айтып коесуз илимий күнү деп. Алардын баардыгынан кийин балдар жанагы чоң окуу жайларга барып, академияларга барып, мынакей Ошто болсо филиалы бар биздин академиянын, улуттук академиянын. Ошол жака барышып баардык мындай жакшы илим посттор менен жолугуп, алар менен суроолорун айткан, суроолорун тилер болсо айтып берип, ошол казыркы болсо техника биздин Кыргызстанда кандай өсүп атат, эмне болуп атат деген лекцияларды окушат да. Андан кийин өнөр жайлар жанагы фабрика, заводдорго 13-үндө баардын барышат. Ошон үчүн жана өнөр жайды көрүш керек да балдар. Кантип иштеп атат, эмнеден, сүт эмнеден чыгып атат дегенде кандай болуп атат, теги быштак кандай чыгып атат дегендей. Ошон үчүн баардык жерде аймактардын баардын баягы өнөр жай мекемелер болсо өзүнүн эмесин, эшигин ачып, ушу балдарга экскурсия жасашат. Абдан жакшы. Анан кийин болсо теги 13-үндө, 12-синде, 13-үндө бизде жана чоң олимпиада болот. Илимий деген техникалык деген олимпиада болот. Ошон үчүн аймактардан барлык балдар баягы өзүлөрү бирдемени бизге өзүлөрү эмес, биз атай аларга эме бергенбиз, тапшырма бергенбиз. Ошол тапшырманы кандай кылып жасап эметкен өзүлөрүнүн жана проекттерлерин алып келишип, анан кийин бирден чоң олимпиада финалы болот да, олимпиаданын. Ошондо бизде 100 бала келишет. 12-синде ошол 12-си 13-ү алар олимпиада менен эметишет. Анан 14-үндө болсо биз жакшы биринчи орунду алгандарды аларга сыйлык берип туруп, анан кийин алар ушу берден дагы академиядан жолугушу болот алардын. Теги жанагы биздин Калыстоо болсо чоң академиктерден, членкорлордон эметкендер, анан кийин ошолор бири-бири менен эметет, көрүшөт да. Ошол олимпиада болсо эмеде болот, академия наукта болот. Илимдер академиясында. Илимий академияда. Деги эле ушул сынакка катышыш үчүн балдар кандай сиздерге ошо кандай жол менен тандалып алынды, кандай шарттар коюлду, талаптар коюлду, ошону айтып берсеңиз. Эми бул ошондой олимпиадага болсо, алар балдар болсо өзүлөрү жана биз тапшырма бергенде ошол тапшырманы карап кандай болуп ошону баягы проектти жасашат да. Ошонун негизинде. Анан кийин аймактарда бизде ошолордун эмеси өткөрөт, уже алардын жанагы мелдештери болуп, анан жеңгендери команда болуп, анан бир команда болуп берге келишет. Аларга да жана өзүлөрүнүн берден да суроолор көп болушат. Анан кийин атай бир убакты берилет, бирдемени тапкыла, кандайды мынандай дагы теманы берип эле, бирдемени теманы берип, ошондойду кандай жасайсыңар деп. Аларга биз өзүбүз болсо академия болсо жанагы атай
материалдарды топтоп анан беребиз, анан кийин кандай болуп кимиси жеңет, көп суроолор бар, анын баардыгын иштеп атышат. Мынакей бүгүнкү ошол жумалыкты биздин министрлигибиз, билим берүү жана илимий министрлиги, анан кийин биз баштап атабыз да. Абдан жакшы. Ушундай жумалык уже 10 жыл болду өткөнүнө. Анан кийин мурун болсо баягы балдар аз болуп, билбей көмөм. Эми бул болсо бир жанагы мындай орусча айтканда движение болуп баратат да, технический движение болуп, ошон үчүн азыр көп балдар катышып атат. Ошол катышканга келген балдардын каражаты, жол киреси, жатаканасы деген бар, ошонун баарына камсыз кылып. Эми жана жол киреси билесиздер го, баягы акча каражат анчалык деле көп эмес, бирок келген эле өз эмесинен табышат. Алар аймактардагы спонсорлор же дагы аймактардагы жанагы кишилер, кимисилер жардам берет, ошо менен келишет. А биз берди болсо аларды гостиницага жаткырабыз, ак кемеге, анан кийин тамагын беребиз, анан автобус менен тияка бияка ташыйбыз. Анын баардык каражатты биздин министрлик бизге берген. Абдан жакшы. Жаркын айым, айтсаңыз, мына ошол жыл сайын мынакей 10-чу жолу өткөрүлүп жатат деп айтып атпайсызбы? Жыл сайын бир өзгөчөлөнгөн бир жаш ойлоп табуучулар сөзсүз түрдө чыкса керек академиядан. Андай ойлоп табуучулар аябай эле көп. Бирок биз мындай эме өтүп атабызбы, көп кичине жакшы көңүл бурбай жатабыз да. Анткени мына аймактарда, эми биздин академияда өзүңүздөр билесиңер, көп эле балдар келип бизге эметет. Анан кийин башка аймактарда, жерлерде, мектептерде эми каражат жок деп эле ошондой техникалык жана кружокту көп ачпай жатышат да. Анткени каражат керек деп. Анан бирок ага болбой, балдар баягы өзлөрү умтулуп эметип атат. Аны баарыбыздан эле билип турабыз да. Эмки жашоо, биздин азыркы жашоо, бул техникасыз, билими жок болсо, андай эч жашоо болбой калат. Анткени эртеңки күнү мынакей баардыктары айтып атат, 3-4 жылдан кийин көп кайбир профессиялар жоголот деп да. Анын баардыгын машиналар жасашат. А машинанын аны менен дагы кичине бирөө эметиш керек да, балдар. Ошо балдар эмес, киши эметиш керек да. Ага ойлоп табыш керек. Ошон үчүн азыркы багытта баардыктар айтып атат, жана инженердик билим керек деп да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мынакей күндөн баягы санап териштүү деп айтып атат быйылкы жылды. Анын баардыгын цифра ошонго балдар дагы кичине умтулуп жерде жазып атышат. Анан кийин эми жердик мамлекеттер дагы өзлөрүнчө ойлонуп, ошо көбүрөөк техникалык кружокторду ачса, анда жакшы болот эле. Бирок биздин балдар көп эле бар, билесиздер, жакшы ойлогон балдар. Аларга биз жакшы эмени каражат эмес, баягы жакшы карайбыз да. Анткени мына стипендия беришет, депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары стипендия, айына стипендия беришет. Анан кийин академия наук болсо бир жолу эле жанагы целевой эле стипендия берет. Анан кийин биз жанагы юный академик деген эмени наам беребиз балдарга. Эми быйылдан баштап, быйыл эмес, былтырдан баштап биздин өкмөт жакшы жазады. Мынакей биздин аябай жакшы конкурсубуз бар. 21-чи кылымдын интеллектуалы деген. Ал бир 8 номинация боюнча өтөт. Ошол номинацияга кимдер ошолорду жеңсе, жанагы жеңүүчүлөрдүн бардын. Алар жанагы олимпиада бар эмеспи, республиканский жана олимпиада эмеден предметный олимпиада деп коет го. Ошолорго багыттап, ошолор менен бирдей кылып туруп, алар жана конкурссуз чоң окуу жайга өткөнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Андай мурун жок болчу. Эми азыр мен ойлойм, азыркы балдар андан бешпетер, анткени биздин эмебизде бар, критериябизде бар. Алар 3 жыл, 4 жыл ошондойго катышып, анан кийин жакшы орунду алганга деп. Ал эми ошо эл аралыктагы сынактарга катышып атасыздар, ошо эл аралык сынактарга барып дагы бир жакшы орундарды алып келип, алтын түйүн атынан деп ошо сиздер дагы ошондой демилге көтөрүп атасыздар да. Анан ошо эл аралык сынактарга ошо кайсы биздин техникаларыбыз, ошо балдардын ойлоп тапкан техникалары алдыга озуп чыкты, ошону айта кетсеңиз. Эми азыркы мынакей эмелер жана робототехника менен электроника көпчүлүктүү. Анан кийин астрономия, астрофизика деген билесиңер да, биздин балдар ошол
башка мамлекеттерге барып ошондой чоң сынакка катышат. Анан кийин былтыр эле тиги Өзбекстанда чоң сынак болду. Көп өлкөлөрү келип, жана робототехника менен и электроника менен. Ошондо биздин балдар 2-чи, 3-чү орун алышты да. Анан кийин адагы чоң демилге берип атат да. Азыр болсо робототехникада бизде эле 100дөн көп балдар келип жүрүшөт, окуп жүрүшөт. Анан кийин жер-жерде дагы ошол робототехника азыр башталып атат. Бирок мен айтып атам, ал аябай мындай каражат көп керек да ошондойго. Анан биз эми Кудай буйруса деп атабыз, 1-марттан баштап дагы жакшы бир кружокту ачып атабыз. Ал жанагы школа дронов деп коет го, дронду билесиздер, аны менен да управлять этип, ал болсо ошол дрондор менен көп нерсени жасаса болот экен да. Ошон үчүн биз дагы ошондой кружокту ачып, анан кийин балдарды үйрөтөлү деп атабыз. Айтсаңыз, анан мына ошо балдардын ойлоп табуусун баягы баамдаган атайын калыстар тобу бар деп атпайсызбы? Кээде ошо калыстар тобу күтпөгөн дагы бир жаңы ачылыштар болуп, ошол академиктер да өздөрү таң калган учурлар болсо керек. Андай таң калган учурлар көп болот. Мынакей ошон үчүн быйыл даже президент, академиянын президенти айтты, биздикине өткөргүлөчү, биздин эмелер баардыгын көрүп көрсүн. Анткени кайбирде биздин балдар тиги эметкенде сынакта өтүп атканда защита жанагы текинде кандидатский де болуп кетишет экен. Эми балдар алардын фантазиясы аябай чоң да. Анан кийин биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, фантазируйте деп туруп, бардын ойлоп тапканыңар, оюңар, эмнени ойлойсуңар, ошонун бардын айта бергиле деп. Ошон үчүн биздин балдар ошон үчүн аябай жакшы тиги жанагы биздин илимпоздор дайыма бизге даже звонить этсет, качандагы сынагыңар болот, кандай сынагыңар болот, баралы көрөлүчү деп да. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул азыртан уже элдин баардыгын билип атат, особенно балдар, ата-энесилер тиги эмени керек экенин да, мындай техника менен байланыш керек экенин азыр уже түшүнүп калды. Мурун болсо чын менен айтып атканда кыйынчылык бар болчу, балдар келчү эмес. Баардыгын эле башка жакка барып сүрөт тартабыз, ырдайбыз, бийлейбиз деп жүрүшкөн. А эми болсо азыр билип атат, что бул керек нерсе экен. Демек, акыл жаштан, асыл таштан дегендей, Илимдер академиясындагы биздин ошо чоң окумуштуулар дагы ошо келечек муундардан өзүнчө бир идеяларды алып, ошо жаштардын фантазиясына да аралашат экен. Азыр бардык жерде сан ариптештирүү болуп атпайбы? Анан кээ бир ушул баягы көргөзмөдө кээде шаар тургундары бардык эле барып көрө албай калган учурлар болот экен да. Ошолордун бардыгын баягы интернет булактарына жайгаштырып, ошо балдардын бири дагы бир ойлоп табысы бардыгына жетсе, башка балдарга дагы бир стимул болсо керек. Ошондой сиз айткандай, аны биз иштеп атабыз ошондойду. Азыр мынакей кышында эле бизде дайыма эме болот да, технодром деген лагерь болот. Ошол лагерге тиги эмеден Санкт-Петербургтан, анан кийин Казакстандан 2 илимпоздор келип, анан кийин жакшы биздердин балдарга, анан мугалимдерге чоң жакшы эмени семинар өткөрүшкөн. Ошол семинарды биз жанагы эме боюнча, санап териштирүү, цифрализация боюнча баардык онлайн, режим онлайндык баарына тең бергенбиз. Бу жерде нарында отуруп деле, тиги Баткенде отуруп да өзү интернеттен биздикин караса болот эле да. Ошол 2-3 күн жүрдү, ошондой семинар 2-3 күн биз баардык трансляция кылдык республика боюнча. Анан кийин азыр болсо ошону менен иштеп атабыз. Азыр бизде баардык жыйналыштар, анан кийин баардык семинарлар ошондой режим онлайн менен өтөт да. Бирок ал мындай болуп атат да, баардык жерде, жергиликтүү жерде жанагы интернеттер азырынча аз. Анын интернет болсо да жакшы байланышы жок. Ошондой эметкенде кайбирлер баягы эски келебет эле качан деп звонить этишип, ай муну канча жасайбыз, кантип жасайбыз, кагаз тарапты жибергилечи. Көнүп калган боюнча эле. Көнүп калган. Анткени биз ойлоп атабыз, ошол бирок мынакей азыр ошонун баардыгын кайтадан жок, жазагыла, карагыла деп эметип атабыз. Эми баардык нерсе мынакей азыркы жумалыкка баарын тең биз уже эме менен жибердик да, электронный почта менен. Анан кийин тиги жыйналышты болсо мынандай режим онлайн менен айтып,
тигинкиле минкиле тигинкиле деп айтып атасыз. Программалардын мынандай жасасаңар болот дегентип мен ойлойм эми ага да убакыты керек да. Убакыты керек. Эми ошол убакытты бирок баарыбыздан ошого жакшы көңүл бурушубуз керек да. Абдан жакшы экен, Ооба, биз муюп эле угуп калдык ошо сиздердин баягы бүгүн демек 10 февралдан 14 февралга чейин атай жумалыкты ошо да жалпы республикабыздын балдарын тосуп алып, анан жалпы жонунан канча бала келген атат? Бизге бу жерге 100 бала келет. 100 бала барлык аймактардан. Анан кийин бирок мынандай жумалыкка катышкандар алар көп да. Барлык жерде, аймактарда, райондордо, областтарда, тиги мектептерде болуп аткандан кийин ал мен айтып атпаймынбы, баягы бир өзүнчө эле бир движение болуп атат. Ошон үчүн биз ошого көп жылдан бери келатканбыз. Эми биз ойлойбуз, ошондон башталды деп. Бул жактан дагы мастер-класс, чебер-класс деп коет го, ушундай тажрыйба алмашуу да жүрөт. Аларды биздин академиябыз болсо эртеден кечке ачык, барлык кружокторубуз, барлык мугалимдер бардын көргөзүп, мастер-класс өткөрүп, бизге да келишип, анан башка жана биздин деле балдар жана производстволорго барып атат, өнөр жайларга барышып, ал жана Илбис өзүнчө ачып атат, Кока-кола бардын эшиктерин ачып, барып келгиле көргүлө деп эметип атат. Анткени аларга да балдар кийин кадрлар керек да. Кадрлар болсо бизге келген балдар алардын кадрлары. Мына ошо балдарды келечекке туура багыт берип, алардын бир ойлоп табуусуна жакшы шарт түзүп берген академиянын иши менимче ийгиликтүү болсун дейли. Анан ошо балдардын акылынан дагы эң сонун нерселер жаралат да. Анткени бала баягы оюндагысын бардыгын ишке ашырууга баягы жардам берет экен. Бүгүнкү күндө сиз айтып атпайсызбы? Бүгүнкү күндө мына сөзсүздө балдарды баягы техникага жакын кылыш керек депчи. Анан балдар ушул баягы биринчиден баягы кээ бир балдар өздөрү оюнчук жасап, оюнчуктардын бир канча үлгүлөрүн жасагандарына күбө болуп жатабыз. Көп балдар мынакей көпчүлүктөр бирде билесиңер, биздин президент баягы аймактарга барганда келип анан кийин ушу балдар жасап аттыр, роботту жасап аттыр, тигини жасап аттыр деп. Анан кийин жанагы айтып аткан 21-кылымдын интеллектуалы деген эме болот, конкурсу болот. Ошондо биз азыр аны дагы жанагы барлык балдар мурун болсо мындай болчу да. Аймактарда бардын эметип өткөрүшүп, анан кийин ким келсе же болсо мектептерге тапшырма берип, сен жазагын деп койчу да. Азыр болсо биз мынакей 15 февралдан баштап барлык балдар ким ошондой ойноп өзүндө үйдө эле жазып аткан андемден алардын баардыгын бизге жанагы эме болсо режим онлайн менен заявкасын беришет. Анан кийин биз ошону карап туруп, бизде база данный болот да, балдардын кандай ойлоп тапкан балдар көп экен, канча экен. Анткени кай бирде аймактарда баягы райондордон жетпей калышат да балдарга. Анан биз ошон үчүн айтып атабыз. Телефон менен, азыр телефонду баары деле билишет. Ошол телефон менен деле заявканы бизге жазап, антимитип эметсе, анан кийин биз ошондой балдарды көзөмөл кылып карап жүргөнгө да. Рахмат, Жаркын айым таңырта келип, жакшы маек куруп бердиңиз. Келечек муундарды туура багыт берип, алардын талантын өркүндөтүп жаткан Алтын туйун академиясына ийгиликтерди каалайлы, ырайчылык билдирели. Ооба, биздин Алтын туйун балдардын республикалык инженердик техникалык академиясынын директору Жаркын Бапанова эжекебизге рахмат айтабыз. Буюрса ушул алдыдагы жумалыкты ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Биздин балдардын булактын көзүн ачкан сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми биз болсо түз эфирде көрсөтүүлөрдү улантабыз.